кечки вайп туугандар, стадиондо бир футбольный матч болуп аткан, азыр бияка бир пассажирди алып келип туруп, эртең менен саат 12-ге чейин иштеп туруп, аны койчу, бүгүн бир кечки мал иштеп көрөйүнчү кандай болот экен деген вайпты көрүп атып, жагып атат магачы ушул атмосферачы. Бул жакта стрим. Бул жакта акча деп эле. Короче, 2000 сом иштегем саат 12:30 чейин, по-моему. Анан чыгып туруп, мынакей. Саат мынакей 19:32-де алып турмун. Анан ошол бойдон, стадионго келген бойдон чыгып кеттим. Азыр буйруса, бисмилла деп баштайлы. Биякта эфир болуп атат. Эфирде ар кандай сөздөр болуп атат дегендей. Так, что там на линию? Кеттик эми. Коэффициент кандай болуп атат? 240-ка көтөрүлүп тур. Жана 150 сом болот эле коэффициент. То есть максималка 150-ге чейин туруп аткан болчу да. А бирок стадион вайпы аябай жакшы экен. Ё-моё. Прям ичинде эмелер, барабандар менен өзүнчө бир башкача атмосфера го. Кечки Бишкек, короче, бул жагы. Ладно, улантабыз. Азыр заказ жок пока что. Так комфорттандырганбыз, но эгерде ким ушул эфирди эртең ушул видеодон өзүңүздүн көрүп калган болсо, класс басып койгула эртеңкиге. Улантабыз. Азыр эле бир заказды алып келип таштап 260 сомго таштадым. Анан жаңы заказ түштү. Эмегечи? Новопокровка. Мен Новопавловкада окуп калыптым, көрсө Новопокровка экен да. Остановкага коюп койгон, точканы вроде как жок го, что-то. Бишкектин кечки маанайы ушундай экен да, Бишкектин кечкиси ушундай экен да көрсө, получается. Биякта эфир болуп атат мынакей. Ладно, Новопокровка барып көрөбүз, канча сом чыккан эми бул. Так, 46 минут был в пути. И за этот заказ я получил 445 сом, туугандар. 445 сомго келдим Новопокровкага. Новопокровкага 445 сомго келдим. Эми кантип кетем обратно? Заказ береби, бербейби? Бул жак капкараңгы жер го, капкараңгы жер. Бул жакта эфир болуп атат. Эми күтөбүз заказ Бишкекке. Күтөбүз, жакын жыл беребиз азыр. Күтөрөлүчү 5 мүнөт. Новопокровкага барып, кайра обратно домой койгом. Домой бергенде эконон жандыргам, ушул заказ келди да. 345 сомго 40 мүнөттө келдим. Ибраимовага. Да, короче, ушундай. Ночь ушундай окшойт, походу, пока тишина. Жанагы жерде турганда заказ берген Кулиевага келип таштадым 17 мүнөттө 327 сом болгон. Азыр акырындан шлагбаумга кетип атам. Заказ чыгып калса, заказ дейм, эме кнопка чыгып калган болсо үйгө кетирейин деген ой менен. Ночко көнгөн эмесминби, же билбейм, что-то. Кандай десем, мына иштегендей болбой атам го, что-то. А так, доход жакшы экен, просто эртең менен чыгып, күндүз уктап алган үчүн бир аз чарчаган болуп атамбы кече. Азыр көрөлүчү, азыр пассажир чыга чыкпай экен шлагбаумдан. Ошентип отурсам, жүргүнчүлөр дагы чыкты. 100 сомдон деп таксилер аябай көп туруптур. Анан кийин өзү 100 сомдон негизичи. Бирок адамдан жок болгондуктан пассажирлер дагы эме да сплоченный болуп, короче, 50 сомдон, 50 сомдон кетебиз десе, берки таксистер жоктан алып кетип калдым, короче, 50 сомдон алып кетип калып, азыр алар таштап үйгө кетип аткан жеримде видеону тартып атам, короче. Не демекчимен? Выходной, ночко иштеш болот экен, жакшы эле, сонун коэффициент жанат экен, иштесе болот. Бирок мен ночко көнбөгөн себептенби, же ночко иштебеген себептенби, бир аз башкача болуп эле, короче, иште албадым. Чынындачы. Иште албадым. Иштегим келбеген себеп, короче, ушундай болду да. Ну, эртең суббота, эми эртең шашпай
обычно саат 7-де туруп чыгат болчумун, но эртең уже шашпай саат 9:30-10:00 чыгып, эртең саат 11-ге чейин, 12-ге чейин тоже жумуш кылам мен буйруса. Так что барыңыздарга чоң рахмат. Ушул видеону ушул жерге чейин көргөн болсоңуздар, лайк басып коюңуздар. Эртең могу зарядканы жеткирип туруп, андан кийин зарядтайм экинчи жолкусуна. Эки күндү бир видео кылып этип чечтим. Бүгүн уже суббота, саат ровно 10 болду. Линияга чыгып туруп шаарды көздөй домой коюп койдум. Эконом жандырып. Пока что тишина. Бир болсо ошо элдин бардыгы көлгө кеткен үчүн жумуш дагы жок деп ойлоп атам. Бир себептерге байланыштуу деп. Бирок акырын азыр эми шаарга жетип алыш үчүн дагы жанагындай голосовать эткендерди алып туруп потихонечку жетип олтурган шаарда улантабыз да жумушту. Бүгүн көрөбүз кандай күн болот экен. Кечеги күн пятница, кечке малкы жумуш жанагы пауза кылган күндүзгү убакытты восстановление кылып койду. Бирок смысл анча деле чоң болбой калды. Бүгүн получается 10-дон баштап эми саат 11-ге чейин линияда иштеп көрөлүчү. Кандай болот экен жана не болот экен көрөбүз. Походу элдин баары көлдө болсун, мисалы үчүн да. Ошондо жумуш дагы көлдө болот абы. Сезон көлдө ошондо. Көлдөгү иштеп жаткан таксисттер барбы? Айтып койгулачы, кандай болот негизи? Көлдө жакшы болот абы. Там прям кайф менен иштеп атасыңарбы, же кандай болот атат? Ошондо такси кылган адамдардын, такси заказ кылган адамдардын баардыгы көлдөбү? Да, печальненько, я так скажу. Ладно. Сейчас посмотрим дегендей. Бир аз отуруп күткөндөн кийин бир заказ келген. Обратно жолдон кыйналып, разворот алып 100 метр жүргөндөн кийин атмен алып салды. Анан кайра разворот алып туруп жанагы турган жериме келип турсам эле бир заказ түшүп калды. Маевкагачы. Маевкага азыр келип туруп эмени таштап пассажирлерди. Биякта көрсөк той экен. 39 мүнөт жүрдүк жолдо. 602 сом. Жакшы. Эми дальше кеттик. Заказ берген жок бирок. Айланып тегеренип Калыга Киева Медситиге келип калдык. Медситиге. Эконом менен келдим, по-моемучу. $181 сом. Так, мен азыр ойлоп атам да, зарядкага сайып туруп, короче, толук кылып туруп анан иштеймин депчи. Ошол үчүн азыр зарядканы карап кеттим мен да. Ушундай болсо өтө жакшы болот да. Келдиң, сразу зарядкага сайдың, бош да. Вот ошондо электро эменин немеси неле? Тагдыры или баркы билинип калат да, ошондо билинет. О, электромобиль жакшы деп. Анан будди күндөрү билен келесиң, жарым саат күтөсүң, жарым саат зарядкалайсың, 1 саат убактың кетет. Спростачы. А так азыр келдиң мынакей. Раз төлөдүң, 35 мүнөт, 35%, где-то бир 20 мүнөттө, 25 мүнөттө могу толот до концачы. 30 мүнөттө коелу, хорошо. Но зато конкретно билесиң да то, что барып туруп сайып коюп туруп бир жумуштарын кылып кеткени деген эмемен, надежда мененчи. А будни күндөр каякта келесиң, занят. Анан дагы күтөсүң ошондой да. Бир эле ушул эле проблема го дейм, электричествонун пока что, электрический машиналарынчы. Но бул проблема чечилип калса тоже өтө чоң көйгөй чечилгендей болот болчу негизи. Айланып тегерин жана Дордой жака барып келип, азыр Дордойдон кайра бул жака келдим, Тимирязева деген жака. Акча канча болуп калды деген суроо болуп атабы? Мынакей. 2177 сом. Так, бул жакта эфирди акырындан токтотойлук. Карагыла, канча болот экен азыр. Завершаем. Ок.
О, Саратовская улица берді заказды. Принимаем. Азбарабыз. Бұл жақ не oldu? 124 000 просмотр, 125 лайк, 180 подписка қосылды. Ушындай, короче. В случае чего реклама керек болған болса, ушынтып қайласаңар болады. Так, анда что, кеттік дальше? Бингби. Көк асман. Медсити. Так. Короче, бұл жақта мындай история отырды, жігіттер қандай қылсам екен. Короче, мен заказ алып алдым, бирок азыр желание кетіп қалды деп қой. Ал жаққа барыштан. Йок, келен бабай, бияқта екен де еще болғанда дағы. Село Төш Булақ дейді. 1,5 сааттық жол. Ал жақтың жолы қандай? Бұл ойланайыншы. Мынаке, ап келдім. Төш Булақ айылына. Жолы аябай соны тұрбай бұл жақтық. Мен білген емеспін бұл жақ жолын. Мындай жақсы екен. Завершаем. 1678. Не доехали деп туралы. Все. Так, эми. Домой. Кеттік. Мына зарядканы қарала. Жетер екен зарядка. 128-31%. Кеттім, короче. Москвадағы браттар, достор, бух болып қысылып атасыңар бі? Бух болып жаман болып атасыңар бі? Сілер үшін. Bir ғана сілер үшін. Буыңар шығардыңар бі? Домой қойып қойып кетіп отам уже, домой қойғанға 40 минут қалды ұшет, Бішкекке жетішім. Зарядка электромобильдікі мұндай ұшет қой деп қойдым да, чотачы менше. Қанчалық қату айдасаң, и плюс ылдышқа айдасаң, ошынчолық аз жеткен зарядкасыншы. Егерде мұндай өтөк айдаған болсаң, біраз көбірек жетіп ұшет чота. Кондерді өшіріп қойғанмын. 30% жана жандырған бойдан 30 қанша процент болчу ошол бойдон келиптим да. Эми азай кичине азайды да. 121 км запас хондучу. А так мо жол сонун экен аябай эле Төш Булактыкы. Эгерде заказ Төш Булакка чыгып калган болсо, билбей жүргөн адам кичине коркуп, кандай жол экен тияк деп суроолорго кабыл болгон болсо, жалак болбой алып бергиле. Жакшы экен жолу, короче. Сонун келе бересиңер. Ушундай тема. Заказ шықпай қойды да, бирок ошонысы кичине бир аз чатагыраак болду. Балейм деп. Устой барамбы, же аз чыккандай чыгабы экен, аларды көрөбүз. Короче, айланып тегеренип, күтүп Сокулуктан Гавриловка деген жерден Бишкекке заказ берди. Ошол заказ алып келип таштадым. 602 сом болду. 45 мүнөттө. Мына унутуп калыптырмын. Азыр эме кылыш керек. Короче, мына заряд 20% калды, 80. Могон көрдүңөр мына? Ушул расход болуп атат азыр на данный моментчи. Азыр барып туруп зарядка асайым, сагандан кийин кече канча болду, бүгүн канча болду, толук көрсөтүп туруп силерге айтып берем. Мынаке 45% болду уже. Койгонума 10 мүнөт болду, 10 мүнөткө жетпеген убакыт болду даже. Мен барып глобуска кирип, бир сэндвичмен бир кырлап чыкканча, ушул убакытта заряд болгон кезде. Эми видеону көрүп атканда бир сүрөт чыгып келип кетип мындай көргөнгө мишет берипту. Ошол сүрөт боюнча айтып кетейин. Кыргызстанга жаңы Россиядан келген, Россияда көп жыл иштеген парк, Формула парк, Кыргызстанга келип өз жумушун баштады. Өз жумушун баштаганда дагы жаман жакшы условиялар менен кириптир рынокко. Кандай условия деген суроо болуп аткан болсо, ал суроого кенен жооп берейин. Угуп туруңуздар. Эң башкысы 1% ар бир заказдан алат экен. Толтуруу пополненияга комиссия жок. Number 1-дан акчаңарды чечип аласыздар. Любой тарифке, экономдан баштап, бизнеске чейин, грузоперевозки, доставка, любой тариф кошулат.
таксини акчасын чечип алыш проблема болбойт. Жана любой кошулган адамга балансына биринчи кошулушунда 500 сом салып берет. Жазып туруп мен ушул паркинга кошулайын дедим эле десеңиз, о келиңиз дейт. Анан эгерде Салымбектен келмесеңиз, о келдиңиз деп силерди жакшы маанай менен тосуп алат. Ошол үчүн ошол паркка кошулуп жумушуңуздар кылсаңыздар болот. 1% заказдан алат жана 500 сом балансына салып берет. Анан бүгүнкү күндүн итогун чыгарып берейин силерге. Бүгүнкү итогу, короче, мындай болду. Мынакей. 4401 сом. Бирок бул, конечно, конец эмес дечи, 13 заказ эле кылып турмун. Азыр потихонечку заят болгондон кийин акырын үйгө по делам коюп туруп жөнөйм да. А так, в принципе, ушундай. Ойлоп калдым да, жана дөң блокко барган заказымды, получается, эгерде ушундай парк менен заказ алганда 1% эле алмак экен депчи. Ошол үчүн кимде ким кошулган болсо, ушул номерлерге кайрылып туруп, формула таксиге кошулуп ишти кылсаңыздар болот. 500 сом балансыңарга сразу салып берет. Ал балансты как раз таки комиссияга иштетсеңер болот. Яндекстин өз комиссиясыначы. Жанагындай промокоддор болуп калат го, 12 саат, 1 саат, 12 саат, 2 саат, 3 саат без комиссия дегендей. Ошондой сыяктуу иштетсеңер болот. Анда эмесе барыңыздар тоонда ийгилик. Кийинки видео жолукканча 2 күндүк итокту 1 күндө чыгарып буйруса, эртең жана башка күндөрү дагы кандайдыр бир случайлар менен видеону чыгарам. Барыңыздар чоң рахмат.